Газада эмне болду жана ким күнөлүү? Күндө атышуу, күндө жарылуу, күндө шейиттер, күндө баласын жоготкон ата-эне же ата-энесинен ажыраган жетим калган балдар. Айтор, Газа ушул сыяктуу аянычтуу абалда. Аллахтын алатына калган сионисттер Газанын Рафах аймагында коопсуз аймак деп жарыяланган жерде чатырларда баш калкалаган күнөөсүз наристелерди, өмүркайларды тирүүлөй өрттөп шейит кылышты. Бомбаланган ооруканалар, лагерлер, бейгүнөө наут болгон наристелер, адамдар, өрттөнгөн үйлөр. Биз көргөнгө да дараметибиз жетпеген окуялар жүзөгө ашып жатат. Биздин да балдарыбыз бар. Андыктан өзүбүздү алардын ордуна коюу менен алардын күйүтүн сезип жатабыз. Ишенсеңиз, кызыбызды, балабызды кучактап жыттаган сайын кызынын жансыз денесин же баласынын жансыз денесин жерге берүүгө кыя албай, кайра-кайра өөп жыттаган ата-эне эсиме келет. Кантеле интернет желесинде желдей тарап жүргөн видео материалдарды көргөн сайын кабыргабыз кайышып чыдабай баратабыз. Газада, Рафахта дагы башы денесинен ажыраган баласын көтөрүп, ыйлап поздогон атанын ыйы да ичибизде бир сыйра сыйрып өттү. Билбейм, сиздер да ошол видеолорду көрүп жатасыздарбы? Көргөн болсоңуздар кандай сезимдер болуп жатат? Бизге чындап белгисиз. Кээде ушул суроо мага аябай кызык болуп кетет. Пепси колаларды ичип жүргөндөр, KFC'нын ресторанында тамшаны тоок жеп отургандар эмнени жей ичип жатышкандыктарын билишет болду экен. Билишсе, анда эмне үчүн жеп жатышат деген суроо дайыма бизди ойлондурат. Бир уйдун мүйүзү сынса, 1000 уйдун мүйүзү зыркырайт дейт. Чын эле, мал союлган жердеги канды жыттагылап, чуу салган уйларды айылда көп эле жолу көргөдүкпү? Биз эмне малдан да төмөнгө түшүп кеттикпи? Энелер өлтүрүлүп жатат, балдар өлтүрүлүп жатат. Болгондо да сиз жеп ичип жаткан азыктардын эсебинен. Интернетти чукулоону сиздерге үйрөтпөй эле коелу. Бирок бир аз эле изилдесеңиз, кайсы компания тапкан акчасын каякка сарптап жаткандыгы боюнча маалыматты таба аласыз. Мүмкүн Газадагы согушту каржылагандар көшөгөнүн артына жашнышка үлгүргөндүр. Ошентсе да алардын жарнамаларындагы газалыктарды шылдыңдаган сүрөт видеолорун тапсаңыз болот. Булар дагы кандай гана бузгулуктарды колдоп жатышкан жок. Мисалга, кече жакында эле Starbucks кофе канасы ЛГБТ иш-чараларын колдоо үчүн $700 000 каражат бөлдү. Эми ал каражатты каяктан алды деп ойлойсуз? Албетте сиздин ичкен кофеңизден. Газада болуп жаткан согушта Израилдин армиясында ушинтип эле ачык эле каржылап жатышат. Мисалдап айта берсек сөз көп, бирок сиңеби ошол жагы маселе. Биз каргаганды да, сөккөндү да билбейбиз. Бирок дагы эле жөөттөрдүн ресторанында дыңкыя тоюнуп жүргөндөрдү көрүп, оозуңдан ак ит менен көк иттер чыгып кете жаздайт. Мейли, араңыздарда биз сыяктуу зээникейип отургандар да бар. Биз да ошолор менен дартташып сүйлөшүүнү каалап турабыз. Мына Газада каргашалуу окуялардын башталганынан бери 8 айдан ашык убакыт өттү. Ыйлап сыздоодон көз жашыбыз кургап, чыдай албай турган абалга келдик. Балким айрымдары бул окуяларга кадыресе көрүнүш катары карап калышкандыр. Андай болсо абалыбыз коркунучтуу. Билем, күнөөнү кимдир бирөөлөргө оодарууну каалап турасыз. Көпчүлүгүбүз кетире турган ката ушул. Ансыз деле ката кемчиликти башкалардан издеп жүрүп ушул абалга келбедикпи? Ошондуктан бүгүн күнөөнү эч кимден издебейбиз. Жана жоопкерчиликти эч кимге жүктөбөйбүз. Сиздерден өтүнөрүбүз бул сөздөрдү дал эле сизге айтып жатканыбызды элестетип, анан ар бирибиз өзүбүзгө жинибиз келсин. Бул окуянын баары менин айымдан, мен сатып алган Pepsi Cola сыяктуулардын аркасынан болду деп өзүбүздү жемелейли. Анткени бүгүнкү күндө болуп жаткан бул окуялар кечээги күнгө кетирген кош көңүл мамилелерибиздин жыйынтыгы. Эмесе брендде олтуруп, жөөттөрдү уланбай айтканыбыз жалганбы? Акчаларыбыз каяка кетип жаткандыгын, кайерлерди кыйратуу үчүн колдонуларын такыр ойлонуп койбодук. Иштеп тапканыбыздын көп бөлүгү так эле жөөттөрдүн чөндөгүнө барып түшүп жатты. Алар болсо байганына кутурушуп, нечендеген кандарды төктү. Мындан улам 30 жыл мурун Босния үчүн ыйладык. 20 жыл мурун болсо Ирак үчүн ыйладык. 10 жыл мурун Сирия үчүн ыйладык. Бүгүн болсо Газа үчүн көз жаш төгүп отурабыз. Чынында Газадагы көз жаш төгүүгө 80 жыл болуп калды. Эгер эртең дагы башка бир мусулман өлкөсү же мусулман эли үчүн үммөттүн бир бөлүгү үчүн ыйлоону каалабасаң, анда кош көңүл мамиле кылууга чекит кой. Дүйнөлөшүп, өз дартыбыздын артынан гана чуркаганыбыздан улам үммөттүн дартын ойлобус болдук. Эмесе сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан эле го. Мусулмандар бир адамдын денеси сыяктуу, бирөөсү жараланса, бүт дене ошол жара менен албырышат деп. Учурда бир канатыбыз кайрылды.
Муну же ушинтип элестетиңиз. Кичинекей бир иниңиз бар. Ошол иниңизди уурдап кетишти да, күн сайын сизге иниңиздин ар бир сүрөт видеолорун жөнөтүп жатат. Кудай сактасын. Бирде уруп жатканын жөнөтөт, бирде кыйнап жатканын тартып бөлүшөт. Эмесе сиз ошол зөөкүрдүн дарегин билесиз. Ошол кезде эмне кылмаксыз? 1 секундка болсо да ордуңузда тынч отура алат белеңиз. Же колуңуздагы кичинекей бычакка карап, бул бычагым аябай эле кичинекей. Анын бычагына салыштырганда бычак деле болбой калат. Анын үстүнө ал өтө күчтүү киши. Мен эч нерсе кыла албайм. Күчүм ага жетпейт. Мен жакшысы өз арабамды тартып жүрө берейин, дейсизби? Же ошол иниңизди бирөө куткарганга аракет кылып атса, буларды тиги сабаган киши өзү түзгөн деп кыйкырып чыгасызбы? Же болбосо, таксырлар биз биякта мээнетти кыла берели, ал өзүнөн өзү чечилет деп сакалды сылап, жол тандабасты минип, шапар тээп жүрө бересизби? Бирок тилекке каршы дал ушундай абалда болуп жатпайбызбы биз азыр? Кээ бирлери кайдыгер, кээ бир нефтиге кутургандар жана анын кулдары сионизмдин зулумдугуна каршы күрөшкөн мусулмандардын намысын коргоп чыккан улуттук баатырлар болгон Хамас баатырларын жөөттөрдүн долбоору деп айыптап чыгышууда. Ал эми кээ бирки илимдүү эл баштагандарыбыз болсо, Газа тууралуу сөз эмес, тамга айтуудан да коркуп унчук албай жатышат. Газада эч ким калбаганга чейин ушинтип отура беребизби? Же качан гана баары өлгөндө кыймылдайбызбы? Алар биздин бир туугандарыбыз. Аларды өлтүргөн канкорлор ошону менен гана жетинип калышпайт. Эртең бизге да, биздин бала чакабызга да кол салуусу толук мүмкүн. Анткени алардын ишениминде бир гана Палестинанын жери аларга убадаланган эмес. Бүтүндөй жер бети алардыкы. Бүт адамдар алардын кулу, алардын ою боюнча. Мейли адамгерчилигиң жок болуп кетиптир. Макул үммөттү ойлоо деген дартың да жок экен. Ырас бир гана өзүңдү ойлойт экенсиң. Анда алардын сенин жериңе да, бала чакаңа да көз артышкандыгын бил. Болгону сага кезеги келе элек. Бирок кыпындай да адамгерчилигиң болсо, атеист болосуңбу, башка динден болосуңбу айырмасы жок. Адам деген наамга татыктуу адам мындай учурда бир саамга да тура алмак эмес. Хадисте кыяматта күн батыштан чыгат деп айтылат. Же бул хадистин кыйыр мааниси да бар беле. Айтор, жүрөгүндө кыпындай адамдык сезим алып жүргөн дал ошол европалыктар мусулман болушпаса да ар кандай кыймылдарды жүргүзүп, сионизм зулумдугун айыптап жатышат. Түндүк тараптагы Ирландия бойкот товарларына каршы чыгып, дүкөндөрүнөн чыгарып жатса, биздикилер Кааба менен пайгамбар кабырынын жанында KFC'ни саттырып коюп отурушат. Андан да өкүнүчтүүсү, эми эле умра ибадатын бүтүргөн ихрамчан туугандарыбыз KFC'ге кезекте турушат. Өлүп эле калбадык да ушундан көрө. Дагы эле бир коладан түшкөн акча менен эмнени өзгөртө алмаксың деген түркөй суроолордун аягы бүткөн жок. Тамагыбызды тыюуга алыбыз келбей, кара чампайган курсактын кулуна айланып калдык. А кээ бирки европалыктарчы тынчтык митингдерин уюштурушуп жатышкан ошолор. Ар кандай акцияларда бакырып жүргөндөр ошолор. KFC, McDonald's ресторандарын ичине таштандыларды төккөн да ошолор. Кыскасы, бул зулумдукту токтотуу үчүн колунан келген ишин кылып, үнүнүн жетишинче кыйкырып жүрүшөт. Анан эрксиз бир көрүнүштө чын эле күн батыш жактан чыгабы деген ойго кептелесиң. Дүйнөдө болуп көрбөгөндөй тез исламдашуу бар. Газадагы бир туугандарыбыз жандары менен төлөп жатышат анын акысын. Алардын момун мусулманга жараша турган абалда туруусу, тагыраагы жокчулукта да жакындарын катар-катар жоготкон учурда да көрсөткөн абалдары, сабырдуулуктары бүткүл дүйнөнү таң калтырбай койгон жок. Атүгүл аталар өздөрүнүн кыз наристелеринин денесин баштыктарга салып чогултушкандыгына карабай сабыр кылышып жатышат го. Алхамдулиллахи ала кулли хал. Ар кандай абалыбызга шүгүр деп жатышат го. Мына ошол абалдарды көрүп да мусулман болгондор өтө көп. Исламиятты изилдеп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолуна ыйман келтиргендер бар. Кудайга шүгүр. Залымдардын бир планы бар болсо, Аллах Тааланын дагы коюп койгон тагдыры, жолу бар. Аллах жакшы иштерди жүзөгө ашырууда залымдарды да колдонуп коет. Бул эле бир хирургдун бычакты колдонгондугу сыяктуу. Элестетиңиз, жапайы табиятта Тарзан сыяктуу жапайы өскөн киши хирургдун операцияда адамдын денесин кесип жаткандыгын көрсө эмнеди ойлойт? Мына, биз да Аллахтын кылган иштерин түшүнүүдө ошончолук сабатсызбыз. Залымдар 11-сентябрь окуясында дүйнө элине исламофобия оорусун жаюуга далалат жасашты. Ошондон бери да ошол аракеттин үстүндө иштешүүдө. Ислам менен терроризмди жанаша коюп, аларды айкалыштыруу саясаты азырда өз ишин токтоткон жок. Кайсы бир деңгээлде өз максаттарына жетти десек да болот, бирок алар исламофобия саясатын жүргүзүп жатышып, ислам дининен таптакыр бейкапар адамдарга ислам дини тууралуу маалымат беришти. Бүгүн болсо Газадагы окуялар менен дүйнө эли кимдин канкор, кимдин гумандуу адам экендигин билип башташты. Дүйнөдө Израилге карата жек көрүү сезими ойгонду.
Израилдин жырткычтарча уюштурган геноцидине, анан палестиналыктардын аталган геноцидке жана туткундарга көрсөткөн адамча мамилесине карап, исламофобия эмес, ислам сүйүүсү пайда болду. Ошол себептен көчөлөргө агылып чыгып жатышат. Албетте, кимдин эмне кылып жаткандыгын баарысын Аллах көрүп турат. Бир күн келип жасаганыбыздын эсебин беребиз. Макул эч нерсе кыла албасак дагы, жок дегенде малдарга кыйкыргандай кайт деп катуураак кыйкырып койсок да балким чоң ишке жарамак. Анткени алар дүйнөнүн эң коркок улуту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды курма бакчалары менен коркутпады беле. Биз да алардын товарларын сатып албай коюу менен коркуталы. Же буга да күчүбүз жетпейби? Же эмне? Кыран манастын тукуму тамагын тыя албай турганчалык абалга келип калдыкпы? Эгер бул маселеде эшмат ташматтарды күнөөлөй турчу болсок, болгону өзүбүздүн абийирибиздин үнүн жапкан болобуз. Андыктан күнөөнү өзүбүздөн издейли. Кандайдыр бир таасирибизди көрсөтөлү. Бирок таасир көрсөтөлү десе, кайсы бир элчиликке барып, нааразычылыгыбызды көрсөткөндөн кийин мен кылаарымды кылдым жетишет деген катаны кыла турчу болсок, бул да туура эмес. Таасирибизди көрсөтөбүз, бирок аны ар дайым жашообузда, ар бир соода сатыгыбызда да көрсөтүп жүрөбүз. Анткени бүгүнкү күндө болуп жаткан зулумдуктар кечээги кайдыгерликтин берген түшүмү. Бүгүн ыйлоонун алдын ала албадык. Эгер эртең да ыйлагыбыз келбесе, анын алдын алуунун жолу бар. Анын баары бүгүнкү күндөн башталат. Жанагы окуя бар го. Нуруддин Зенгинин учурунда бир жыгач устасы болгон экен. Ал бүткүл өнөрү менен бар дитин берип, аябаганда кооз минбар жасайт. Бул минбардын кооздугун уккан эл аны көрүү үчүн чар тараптан агылып келе башташат имиш. Ошондо минбарды сатып алгысы келгендер чыгат, тартып алгысы келгендер да чыгат. Бирок уста ал минбарды эч кимге бербей коет. Адамдар устадан бул минбарды эмне кылаарын сураганда уста: "Иншалла, бул минбар Акса мечитине курулат" деп жооп берген экен. Таң калган адамдар: "Бирок Акса мечити капырлардын колунда да. Анан кантип бул минбарды Аксага орноткон жатасың?" деп сурашат. Ошондо уста: "Мен жыгач устамын. Колумдан ушул иш келет. Бир күн келип, бир кол башчы чыгат, Акса мечитин багындырат. Ошондо ушул минбарды алып барып ошол жака коет" деп айткан экен. Арадан бир канча жыл өткөндөн кийин Салахиддин Аюби чыгып, Кудусту фатых кылат. Анан баягы минбарды Акса мечитине орнотот. Бизге учурда ошол жыгач устанын аң сезими керек. Сен эмне кыла аласың? Туура эртеңки күн үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүйүнчүлөрү бар. Бир күн сөзсүз мусулмандар жеңип чыгып, жөөттөрдү жер менен жексен кылат. Келечекте эң бийигүн исламдын үнү болот. Андыктан үмүтсүз болбостон үмүткөр болобуз. Бирок сен бул иштин каеринде болосуң? Ошол күндөрдүн келүүсү үчүн сенин колуңдан эмне келет? Ушул тапта ар бирибиз үчүн чыныгы маселе мына ушул. Ушунча жылдан бери уктап жаткандыгыбыз жетишет. Андыктан уктабайбыз, ойгонобуз. Учурда Газада кыйналып жаткандардан да аянычтуу абал мына биздики. Аларга шейит болуп кутулуп кетишет. Акыретте сыйлыгын алышат. А биз акыретте эмне деп жооп беребиз? Биз кимбиз? Кошунасы ач отурса ток отурган бизден эмес деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү эмес белек? Биз чын эле адамбызбы? Адамдык сезимдерибиз өлө элекпи? Бир тарапта майрам кыйкырыктары, бир тарапта жоготуу менен жаралануунун кыйкырыктары. Айтыңызчы, алардын азаптарын качан сезебиз? Же болбосо жөөттөрдүн пепси колаларын уялбастан дагы деле ичип жүрө беребизби? Алардын гамбургерлерине былчыя тоюп, тоокторун жебесеңиз ачкадан өлүп кала тургандай түр көрсөтүүнү дагы эле токтоткон жоксузбу? Саныбыз 313 болгондо Бадырга кетебиз. Эсебибиз 650 болгондо Ухудка аттанабыз. 3000ге жакын киши болсок Хандак согушуна жол алабыз. Тилекке каршы бүгүн саныбыз өтө эле аз. Бар болгону 2 миллиард. Эмне кылалы? Баарысынын оюнда ушул суроо. Эгер чындап амал кыламын десеңиз, жооп берүүгө аракет кылып көрөлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде жашап өткөн доору эсиңиздеби? Жада калса Мадина доорунун башында дагы Аллах элчиси жөөттөр менен түзмө-түз салгылашкан жок. Алгач элди алардын базарларынан, чынжырларынан куткарууна аракет кылды. Мекке доорунда болсо ар түрдүү оор басым кысымдар бар болчу. Кудум эле азыркы Газадагы сыяктуу биздикилер курчоодо калышкан болчу. Жаш балдар ачкачылыктан өлүп жатышты. Залымдар аларга нан да, суу да берип коюшкан эмес. Бул абал 1-2 күнгө же 1-2 аптага созулган жок. 3 жылга созулду. Сахабалар капырлар тарабынан кадимгидей өлтүрүлүп жатты. Кыйынчылыктарга туш болгон адамдар арманын Аллах элчисине дастан кылып айтып берип жатышты. Ырасында да ошондой эле. Ошол күндөрү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзү аябай кыйналып турса да, элдин ага дарттарын айтып келгендиктерин да жөнү бар. Анткени ал пайгамбар болчу. Кааласа дуасы менен көктөн бир чагылган түшүртүп, аларды жер менен жексен кылмак. Же башка жолдор менен да аларды тып-тыйпыл кылып кыйратып салмак. Бирок Аллах элчиси алардын арыз-моңун уккан кезде сабыр кылалы.
туура убакытты күткүлө. Силер сабыр кылбай жатасыңар, деди. Мурдагы коомдордо ла илаха иллаллах деп ыйман келтиргендиги үчүн темир тарактар менен терисин шылышып кыйнашса да, алар Аллах жалгыз деген мүдөөдөн кайткан эмес. Алар сабыр кылышты. Силер андан да азына сабыр кылышыңар керек, деп айтты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. О бир тууганым, жараткан эгем Бадыр менен Ухуд жолдорун биз үчүн качан ачаары белгисиз. Бирок Меккеде орундагыдай сабыр көрсөтүп, күчтүү адистерди, муунду жетиштирип тарбиялообуз зарыл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аркамдын үйүн медресеге айлантып, ислам үчүн кызмат кылган эр азаматтарды жетиштирген эмес беле? Биз да көңүлүбүздү ушуга бурушубуз керек. Башкача айтканда, илим үйрөнүүнү өзүбүздөн баштообуз керек. Салахиддин Аюбиге, Азирети Умарга окшоого далалат жасоо. Жараткан эгебизди таануу, пайгамбарыбызды таануу, жаачылар дөбөсүн бош таштоо. Мына сиз менен биздин мойнубуздагы милдеттер ушулар. Аллах элчиси Ухуд майданында Азирети Хамзага башка бир жер берди. Азирети Алиге башка бир жер берди. Жаачыларга да башка бир жер берген эле. Анан аларга башыбызды алып жатышкандыгын көрсөңөр да ошол жерден айрылбагыла деп айткан болчу. Ошол жер жаачылар дөңсөөсү деп аталат. Сиздин ушул сыяктуу дөңсөөңүз каерде? Учурда баарыбыздын таштап кетпей турган жерибиз мечит медреселери болуусу абзел. Ал медресеби же бул медресеби айырмасы жок. Болгону ыйманыбызды күчөтүп, үнүбүздү бийик чыгара алсак болду. Иншалла, мечит медреселерди байырлаган жаштарыбыз бир күн келип, кышты жазга, түндү күндүзгө алмаштырат. Аллахым эртеңки күнү Кудустардын, Газалардын же зулумдукка кабылган башка жерлердин кутулуусун бул жактарда жетилип чыккан умарларга насип кылат. Жаратканым бизге ошол жыгач устанын, Салахиддин Аюбийдин, Азирети Умардын аң сезимин, көз карашын ар бирибизге насип кылсын. Бизди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүйүнчүлөрүнө жеткирсин. Жапа чеккен Газадагы бир туугандарыбызга жардамчы болуп, аларга зулумдук кылган залымдарды жер менен жексен кылсын. Дуалардын кабыл болуусунун бир шарты да бир нерсени көпчүлүк болуп каалоо. Учурда дүйнө эле ички дүйнөсүндө залым жөөттөрдү жек көрүп, алардын кыйроосун сурап жатышат. Жараткан Аллахым ошол абалды жаратууда. Андыктан сен да ушул катарга кошул. Сен да ушул зулумдуктун алдын тосуу үчүн колуңдан келгенин аянба. Акырында айтарыбыз, залымдар үчүн жашасын тозок.